عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة نهرا اسمه ريان عليه مدينة من مرجان له 70,000 باب من ذهب وفضة لحامل القرآن. Пайғамбару саллаллаху алейхи вассалам құтту хадисінде айтады, чындығында бейіште бір дария бар. Ал дарияның аты Райян дариясы. Ал дарияның үстінде Аллах Таала маржан ташынан құрылған шаар жаратқан. Ал шаардын 70.000 алтын эшиги бар. Аллах Таала аны Кур'ан-ы Каримди жаттаган пенде үчүн берет. Ошондой эле пайгамбарыбыздын дагы бир хадисинде келет, кайсыл бир адам бул дүйнөдө мен Куранды толук жаттайын деп аракет кылып, мээнет кылып жүрүп, Куранды толук жаттап бүтпөстөн каза болуп кетсе, Аллах Таала анын талабынын себебинен кабырында ушундай бир периштени дайындайт. Кыямат күнүнө чейин ал адамга Куранды толук жаттаттырат. Кыямат күнү ал адам Куранды жаттаган инсандардын катарында тирилет экен. Аллама имам Шатиби рахматуллахи алейхи Хирзул амани ва важхут тахани деген китебинде ыйык Курандын жана аны жаттаган адамдын фазилеттери туурасында өтө кооз ырсаптарды алып келген. Wa inna kitaballahi awthaqu shafi'in wa aghna ghana'in wahiban mutafaddila. Чындыгында ыйык Куран бул эң бекем шафаатчы. Жана адамга жакшылыктарды тартуулоодо адамды дүйнө жана акыретте бактылуу кылып өтө бийик даражаларга жеткирет. Wa khayru jalisin la yumallu hadithuhu wa tardaduhu yazdaду fihi tajammula. Жана Куран ушундай бир шерик, анын сөзү сизди эч качан зериктирбейт. Жана ал канчалык аны көп кайталап окуган сайын ошол адамда кооздук дагы да көбөйтөт. Бул ырсаптагы фихи деген сөз бир нерсенин ичинде бир нерсеге далалат кылат. Шатибия китебин шарттап ачыктаган уламалар фихи деген сөздүн бул жерде эки мааниси бар дейт, эки максаты бар дейт. Биринчиси, фихи деген сөз бул каары адамга кайтат. Тактап айтканда, адам канчалык Куранды көп окусаңыз, сиздин сулуулугуңузду, сиздин жүзүңүздөгү нурду Аллах ошончолук көбөйтөт экен. Ал эми фихи деген сөздүн экинчи максаты дейт уламалар. Бул Куранга кайтат. Анын мааниси, адам Куранды канчалык көп окуган сайын анын тили ошончолук чечен болуп, ошончолук анын тилаваты, кырааты кооз болуп кете берет экен. Жана дагы вахайсул фата яртау фи зулуматихи минал кабри ялкаху санан мутахаллила. Качан каары адам өзүнүн кабырынын караңгылыгында корккон учурда ыйык Куран ага жаркыраган сулуу жүздүү жигиттин келбетинде келет экен. هنالك يهنيه مقيلا وروضة ومن أجله في ذروة العز يجتلى. Мына ошол кабырында каары адамды Кур'ан анын бакчасы менен эс ала турган жери менен куттуктайт. Жана Кур'андын себебинен адам дүйнө жана акыреттеги өтө бийик даражаларга жетет. يناشد في إرضائه لحبيبه وأجدر به سؤلا إليه موصلا. Жана Кур'ан Аллах Таалага жалбарып кайрылат экен. Негизинде араб тилинде карай турган болсок, кайрылуу үчүн, чакыруу үчүн көптөгөн сөздөр колдонулат. Ал эми бул ырсапта келген иншаат деген кайрылуу, ушундай кайрылуу жалбаруу акыбалында. Ал Аллахка кайрылат экен: "Эй Аллах, ушул мени жаттаган пендеңден, менин сүйүктүү досумдан, эй Аллах, разы болгун" деп Аллахка шафаат кылат экен сиз үчүн. Wa ajdir bihi su'lan ilayhi muwassala. Ал эми Кур'андын шафаатынын кабыл болуусу кандай гана татыктуу дейт. فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا. Ошондуктан Куранды ар дайым кайталап, аны окуп, ага амал кылган каары ханиан мариан валидака алейхима малабису анварин минат-тажи вал-хула. Сенин атенеңе нурдан болгон тажы жана кооз кийимдер кут болсун дейт. فما ظنكم بالنجل عند جزائه أولئك أهل الله والصفوة الملا. Эми атенесине ушундай нурду, тажы, күндүн нурунан да нурду болгон тажы, өтө кооз кийимдер кийгизилип жатса, Куранды жаттаган жок алар. Ошол баласына Куран жатташ үчүн шарт түзүп берди. Ал эми силердин ошол Куранды жаттаган адам тууралуу оюңар кандай дейт? Алар Аллахтын өзгөчө шарапаттуу пенделери дейт. Улул бирри вал ихсани вас сабри ват тука хулахум биха жаал Курану муфассила. Алар жакшылыктын, таквачылык жана сабырдуулуктун ээлери. Мына ушул жакшы сыпаттар тууралуу Куранда кенен кесир баяндалган.
Акырында имам Шатиби бардыгыбызга насаат кылып айтып жатат: "Алейка биха ма ишта фиха мунафисан ва би' нафсака ад-дунья би анфасиха ал-ула." Ошондуктан сен канча өмүр сүрсөң, канча Аллах сага өмүр берген болсо, ушул Куранды бекем кармагын, Курандын өкүмдөрүнө амал кылып, Куранды окуп, ошону менен байланыш түзгүнүң, ва би' нафсака ад-дунья би анфасиха ал-ула. Жана акыретте бийик даражаларга жетиш үчүн өзүңдүн кор болгон нафсиңди саткының дейт. Курбанчылык кылып, мээнет кылгын дейт. Ошондуктан урматтуу туугандар, ушул Куранды сиз менен биз баарыбыз мухаббат кыла турган болсок, Абдурашид Суфи шейх айтат: "Ал-Кур'ану ю'та лиман юхиббуху." Кур'ан аны жакшы көргөн адамга берилет дейт. Ким мухаббат кыла турган болсо, Аллах ошого Куранды берет. Ошого Аллах илим берет, дин илимин берет экен. Ушул Куран менен канча байланыш түзсөк, канча көп окусак, ушуга амал кылсак, Аллах сиз менен биздин жашообузга береке берет.